тилиндеги бардык маалыматтарды akpress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Апрель айындагы кыш 9-апрелдин таңын Борбор калаадагы жана айрым облустардагы жашоочулар кар менен тосушту. Чүй, Баткен, Талас облустарынын аймактарында, Аксы районунда жана Бишкек шаарында кар жаады. Саясаттагы жаңы маалыматтарды айтсак, Жогорку кеңештин депутаттарынын катарына 30 жаштагы Бешимбаева Айгерим кошулду. Ал Республика Ата журт фракциясынын тизмесинен депутат болгонун Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Аида Исмаилова вице-премьер-министр болуп дайындалгандан кийин анын орду бош калган. Мыйзам боюнча бош орунду тизмедеги кийинки талапкер ээлейт. Тактап айтканда, аял депутаттын орду бошосо, аял талапкер, эркек депутаттын орду бошосо, эркек талапкер парламентке келиши керек. Борбордук шайлоо комиссиясы Осмонбек Артыкбаевдин дагы ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Кыргызстанда коронавирус аныкталганы тууралуу алгачкы маалымат 18-мартта жарыяланган. 9-апрелге карата бейтаптардын жалпы саны 280 адамга жетти. Алардын ичинде 34 медицина кызматкери бар. Чет өлкөлөрдө Кыргызстандын коронавирус аныкталган 23 жараны бар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Бириккен Араб Эмираттарында 3 адам бар. Алардын бири айыккан. Пакистанда 7, Индияда 1, Испанияда 1 студент бар. Малайзияда 4 студент бар. Алардын бири айыгып ооруканадан чыгарылган, калган 3-өө дагы айыгып ооруканадан чыгууга даяр. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.